компосттун күндүүлүгү 40–60% болушу зарыл. Эгер күндүүлүк 60%дан ашып кетсе, аэрация кыйындайт. Агроном консультант болуп иштейм. Көрсөтүлүп дыйкандарга түшүндүрүлүп атат. Ушу компост биогумус деген тема мындай жакшы тандалган экен. Дыйкандарга жеткиликтүү түшүндүрүлүп, анан практикада жасап көрсөтүлүп атат. ЛК долбоорунун негизинде өтүп аткан компост биогумусу кантип жасоо боюнчагы көнүгүм абдан маанилүү көнүгүм экен. Түшүмдүүлүктү мол берүүчү бул гумус менен компост экендигин аябай машыкчы, аябай жакшы түшүндүрүп берди да. Мен Курбаналиева Гүлнура, Таза көл өз адам тобунун мүчөсү. Биз бүгүн ушул Учкун айылында биогумус тууралуу сабак болуп өттү. Көп нерселерди үйрөндүк. Основной ошол дыйканчылык менен алектенебиз. Аябай пайдалуу болду. ЛК анан Эр айым уюмуна чоң рахмат.